Саламатсыңарбы балдар? Жат жазуу 7-класс. Тема сүмөлөк, ыйык, тамак. Окутуучу Анара Рысабековна. Балдар, демек биз бүгүнкү сабакта жат жазуу жазат экенбиз. Ал үчүн 2 барак алып, ичине бүгүнкү күндү жазасыңар. 7 декабрь. Жат жазуу деп жазасыңар. Андан кийин жат жазуунун темасын жазасыңар. Сүмөлөк, ыйык, тамак. Ал эми бул экранда кызыл менен берилип турган сөздөр, бул биздин жат жазуудагы кездеше турган, жазылышы бир аз оорураак келген сөздөр. Силер бул сөздөрдүн жазылышын эсиңерге сактап алышыңар керек. Эмесе балдар, мен текстти 2 жолу окуп берем. Алгачкы окуганымда жөн гана текст менен таанышуу болот. Силер кунт коюп, кайсыл жерде сүйлөм башталып, кайсыл жерде сүйлөм бүтүп, кайсыл жерде энчилүү аттар бар экендигин жана кайсыл жерде созулма үндүүлөр бар экендигин кунт коюп угуп отургула. Ал эми мен жат жазуу убагында сүйлөм башталды дегенде баш тамга менен жазасыңар. Сүйлөм бүттү дегенде сүйлөмдүн айтылыш максатына карай чекит же суроо белгиси же илеп белгисин коесуңар. Сүйлөм абзац менен башталды дегенде сүйлөмдүн башынан кемтик менен баштайсыңар. Энчилүү аттар айтылганда сөзсүз түрдө баш тамга менен жазасыңар. Сүйлөм окулуп жатканда арасында бир аз тыным менен окулса, демек ал жерге үтүр келет. Жат жазуу жазып жатканда балдар, ар кимиңер өзүңөрдүн жазуу ылдамдыгыңарга жараша бул видеону токтотуп жазсаңар болот. Бул жат жазуунун эрежелерин бардыгыбыз жакшы билебиз, балдар. Демек, адашпастан, кунт коюп, сулуу, таза кылып жазасыңар деп ишенем. Демек, балдар, азыр мен текстти таанышуу үчүн гана бир сыйра окуп берейин. Анда кунт коюп угуп тургула. Сүмөлөк, ыйык тамак. Сүмөлөк. Чыгыш элдеринде атайын каада салт, шаан шөкөт менен жасалуучу ыйык тамак. Ал кар кетип, чөп чыга баштаган мезгилде бышырылат. Сүмөлөктү даярдоо үчүн буудай, май, ун керектелип, мейиз, өрүк, таш кошулуп кайнатылат. Бул тамак эң ыйык, өзгөчө тилек менен жасала тургандыгына байланыштуу анын буудайын өндүрө баштагандан тартып, атайын жол-жоболору дыккаттык менен сакталышы талап кылынат. Мисалы, бирөөлөрдүн көңүрүн калтырып орой сүйлөбөө, калп айтпоо, уурулук, бузукулук, жамандык жасаганды аралаштырбоо керек. Себеби сүмөлөктүн тилеги тазалык, жакшылык, адилеттик, касиеттүүлүк менен коштолгон. Ошондуктан сүмөлөктү даярдоодо өтө этияттуулук менен адептүүлүктү сактоо эң ыйык парз. Аны кайнатып жатканда да аруу тилектерди, улуу максаттарды айтуу менен кезектешип, аралаштырып турушат. Мына балдар, биздин текст бүттү. Бул жерде өтө деле оор сөздөр жок, демек силерге жазуу оңой эле турат деп ишенем. Жана бул жерде дагы бир эскертип кетүүчү нерсе, биздин текстте бир өңчөй мүчөлөр берилген. Бул бир өңчөй мүчөлөр жазылып жатканда сөзсүз түрдө өтүр менен ажыратаарыбызды билебиз, балдар. Эмесе баштадык. Сүмөлөк, тире коебуз, ыйык тамак. Сүйлөм абзац менен башталат. Сүмөлөк, тире коебуз, чыгыш элдеринде атайын каада салт, шаан шөкөт менен жасалуучу ыйык тамак. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды.
ал кар кетип, чөп чыга баштаган мезгилде бышырылат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Сүмөлөктү даярдоо үчүн буудай, май, ун керектелип, мейиз, өрүк, таш кошулуп кайнатылат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Бул тамак эң ыйык, өзгөчө тилек менен жасала тургандыгына байланыштуу, анын буудайын өндүрө баштагандан тартып, дыккаттык менен сакталышы талап кылынат. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Мисалы, бирөөлөрдүн көңүлүн калтырып орой сүйлөбө, калп айтпо, уурулук, бузукулук, жамандык жасагандарды аралаштырбоо керек. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Себеби сүмөлөктүн тилеги тазалык, жакшылык, адилеттик, касиеттүүлүк менен коштолгон. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм башталды. Ошондуктан сүмөлөктү даярдоодо өтө этияттуулук менен адептүүлүктү сактоо ыйык парз. Сактоо деген сөздөн кийин тире коебуз. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм абзац менен башталат. Аны кайнатып жатканда да аруу тилектерди, улуу максаттарды айтуу менен кезектешип аралаштырып турушат. Текст бүттү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.